Бул дүйнөдө адам заты укпаган жана көрбөгөн белгисиз жандыктардын саны өтө көп. Белгисиз жандыктарды көргөн адамдар да бар, бирок ошол адамдар өз көзү менен көргөн жандыкты бизге айтып берсе, биз ишенбек эмеспиз. Бүгүнкү биздин видеодогу адамдар белгисиз коркунучтуу жандыктарды көрүп, андан сырткары видеого да тартып калышкан. Бул адамдардын баары эле өз көзү менен көргөн эмес, бирок сырдуу жандыктар колундагы тартып жаткан камерага түшүп калган. Салам достор, силер Шамиров каналын көрүп жатасыңар. Бүгүн биз силерге камерага түшкөн абдан коркунучтуу белгисиз 5 жандыктарды айтып жана көргөзүп беребиз. Эгер сиздин жашыңыз 18ге чыга элек болсо, же болбосо жүрөгүңүз алсыз болсо, анда бул видеону көрбөй эле коюңуз. Себеби коркунучтуу жерлери бар. Кеттик анда эмесе. Бул видеодо эки адам өздөрүнүн видеого тартып жатышкан. Бир убакта баары коркунучтуу үн менен кыйкырып башташат. Видеого тартып жаткан оператор камерасын асманга каратып, асманда учуп жүргөн адамга окшош жандыкты тартат. Бул видеону көргөн адамдардын көпчүлүгү учуп жүргөн жандык башка планетадан келген дешет. Эки киши кечинде гитара менен ырдап олтурушкан. Үчүнчүсү мунун баарын видеого тартып жаткан. Ошол убакта оң жактан белгисиз бир жандык пайда болот. Astagfirullah, itu tuyul itu sebelah jim tuyul. Itu belakang itu dari Igrencia. Tergirensia perpisahan tenempo. Di lo onita tuyul di Igrencia tuyul. Igrencia tuyul itu. Di nyamper Igrencia itu. Бирок ырдап жаткан кишилер эч нерсени көрбөгөндөй ырдаша берет. Менин оюмча ырдап жаткан адамдар көздөрү көрө адамдар. Же болбосо бул жаныбарды күн сайын көрүп коркпой калышкан. Мындай учурда баары эле коркса керек деп ойлойм. Себеби булардын ордунда соо адам болгондо сөзсүз коркмок. Эки миң 11-жылы Японияда 9 балдан болгон жер титирөө катталган. Жер титирөөнүн кесепетинен 9 метр бийик цунами жүргөн. Бул кырсыктан 16.000 адам каза болгон жана 2.000 адам дайынсыз жок болгон. Ошол цунами жүрүп жаткан учурда жергиликтүү жашоочулар интернетке көптөгөн видеолорду киргизип башташкан. Ошолордун арасынан эң табышмактуу видеого токтолуп кетели. Бул видеодо белгисиз бир жандык суу астынан чыгып тамдын үстүнө жашынат. Тамга жашынган кандай жаныбар экенин ученыйлар да таба алышкан эмес. Кээ бири балким бул жөн гана суу астынан чыккан химиялык газдыр деп айтышат. Калгандары болсо деңиздин төрүндө жашаган биз көрбөгөн белгисиз жаныбар дешет. Бирок ушул күнгө чейин бул кандай жандык экенин эч ким далилдеп бере алган жок. Эч нерсеге окшобогон жандык ушул күнгө чейин интернеттин көрүүчүлөрүн таң калтырып келүүдө. Бул видеодо 3 киши сүйлөшүп олтурган. Аларды бирөөсү видеого тартып жаткан. 3 кишинин үстүнөн айланып кетпеген узун куйруктуу жана мүйүзү бар кичинекей жандык камерага түшүп калган. Бул видеодо тартылган жандык түзүлүшү шайтанга окшоп көрүнөт. Башында мүйүзү бар жана курч куйругу менен. Ушул видеону көргөн адамдардын кээ биркилери бул жөн гана пакет шамалга кыймылдап жатат дешет. Калгандары болсо видеодогу чыныгы шайтан 3 кишини азгырып жаткан учуру дешкен. Сиз бул видеого ишенесизби, ишенбейсизби, албетте өзүңүздүн оюңуз. Бирок видео чындыгында эле коркунучтуу экен.
Камерага түшкөн абдан коркунучтуу жандыкты айдоочу видеого тарткан. Караңгы түндө бара жаткан айдоочунун жолунан ак кийинген бою 1 метрдей болгон коркунучтуу жандык чыгып жолуну тоскон. Айдоочу сүзүп кетпеш үчүн унаасын аркага карап айдаган. Бирок жандык кайрадан айдоочунун аркасынан кууп жөнөгөн жерден видео өчүп калат. Мындан нары эмне болгону эч ким билбейт. Бул окуя Казакстанда болгон дешет. Бирок Казакстанда болгону анык эмес. Башкалары болсо бул жөн гана тамаша дешет. Бирок тамаша экенине да далил жок. Биздин видео соңуна чыкты. Бул видеого класс басып жана комментарийге өз оюңузду жазганды унутпаңыз. Дагы ушундай кыргызча топ видеолорду көргүңүз келсе, анда Шамиров каналына жазылып, ар дайым биздин видеону биринчи болуп көрүңүз. Кийинки видеого чейин аман болуңуздар.